Колдойм, урматтуу Мурат Садинович. Сиз канча болду иштегениңизге? Bir жыл Бир жыл болду. Анда январь айында мен трибунадан балык чарба департаменти боюнча кайрылганда уккан экенсиз да, Мурат Сордодо балдар чөп кетип атат деп. Мына 2 ай болду. Ишемби күнү 2 мартта дагы 2 балабыз ошол жактан чөгүп кетти да. Мен мэр, губернатордун орун басары болуп барсак, эл аябай ушунчалык ачууланып, өкмөттүн баарын каргап шилеп чыгышты да. Арасына мени дагы. Депутат болуп алып, ошакта эмне кылып жүрөсүң, эмнеге айтпайсың, эмнеге айыл чарба министрине жетпей атасың деп атат да. Эмнеге айыл чарба министринин такыр бир да реакция болбой, аябай ызы чуу болуп атат да. Мына дагы 2 балабыз өлүп калды аяктан. Реакция болду, Элбер Жыргалбековна. Мен жок болчумун Түркия кезде башка менин кесиптешим коллега келишкен. Ошонун негизинде комиссия түзүү демилгеленген. Бирок бул чүй рыбхоз аттуу деген бул 50-60 жылдары ошол акционердик коомго өткөрүлүп берилген экен. Бул жеке тарап болуп атат да, акционердик коом ошол жердеги бөлмөлөрдү иштетип келген. Андан кийин дагы өткөрүп берилген. Бул жерге акватория боюнча балык чарба департаменти берилген эмес. Бул жеке менчик бөлмөлөр болгонуна байланыштуу өздөрү иш алып барат да. Андан тышкары ирригация системасына дагы бизге дагы бул жактан тиешеси жок да. Бул бөлмөлөр жеке менчик болгон үчүн мындай өзүнүн ишмердүүлүгүн өз алдынча иш алып бара берет да. Мурат Садинович, мен сизди түшүнүп атам, жоогуңузду да түшүнүп атам да, бирок мен сизге бир мал жеткирип коеюнчу. Комиссия түзүлгөн, Элбер Жол. Жок, түшүнүп атам, комиссияда түздүңөр, бирок комиссия барганда бизде ушу жергиликтүү ошол жерде иштеген кварталдардын жумушу же ошондой жалпы биздин мамлекеттик кызматта жүргөн ылдый жактагылар чоңдордун урушпасын деп корккондугу барганда эл жок болчу экен да. Анан эл айтып атат да, ушу өкмөт келгенде же баарыбыз чогултуп, же бир сход кылдыртып чогултуп, элге маалымат жеткирбейсиңерби? Эмнеге бизден качып атасыңар? У людей совершенно другое восприятие. Что силер ошол рыбный хозяйство менен же өзүңөр ошолор менен кошо иштетип атасыңар деп, мына эл мага кайрылган сөзүн айтып атам да. Аны блогерлерде бар биякта көрсөңүздөр болот да. Же болбосо ошол балык иштеткен хозяйстволордун ээлери жок деген жоопту элге айтпаш керек да. Ээлерин тааныбайбыз деген каттар жөнөтүп турсуңар да. Мага ошол жактан биздин жарандарыбыз каттарды көргөзүп атат да. Айыл чарба министрине мына кол менен келди, ким хозяин билбейбиз, аныкталган жок деп туруп жооп берип атасыңар да. Туура эмес да. Себеби бизге жообун бул акционердик коом сатыптыр да, сатып башка менчиктерге бериптир. Биз дагы маалымат суратканда бул маалыматты бизге бербей койду да. Мурат Садинович, бул өкмөттүн ошондой жообу уят нерсе. Бизде деген эгер саясатта мындай оппозицияда бирөөнүн чарбасы болсо, чак эле таап аны уже камап да салышмак. А эмнеге мындайда өкмөттүн колу жетпей атат? Эл өлүп атат жакта, балдарыбыз каза болуп атат. Бир тууган 11 жаштагы эжеси менен 9 жаштагы иниси, тем более они дети мигрантов. Туура, Элбер Жыргалбековна, бизге тиешеси жок дебестен, антип айтпастан, биз ошол менин кесиптешим комиссия түзүп, биз тиешелүү кызматтарга, министрликтерге да кат менен кайрылып, өзүңөрдүн өкүлүңөрдү бергиле, комиссияны түзүп, жеринде иликтейли, жеринде аныктайлы деп туруп ошентип иш алып барып атканбыз. Бүгүн саат 10-до менин кесиптешим дагы орун басар Майловскаяч дагы отурум өткөздү. Мен биякта Жогорку Кеңеште азыр 2-чи комитетте болгон үчүн мен билбей атам, маалыматым азырынча жок. Сизге толук дагы маалыматты айталы, кайсы чечимге келгенин. Негизи жеринде барып, бул комиссия иликтөөгө алат. Мурат Садинович, Сураныч, буну деген кечикпестен, кечиктирбей, ана майрамдар деп калтырбай, жакта деген аябай мындай маанай башкача болуп атат да. Бир ай мурда айтканда парламенттен өкмөт улам таарынасыңар да. Мени министрди жаман көрөсүңбү, тиги айыл чарба министрлигин асыла бересиң деп таарынасыздар. Бирок бир ай өтпөй үчүнчү бала каза болуп атат да. 2 бала, ошондо 3 бала каза болду 2 айда. Тияка же эл арасына барганда өзүңөр баргыла, кечээ министрдин Төрөбаев Бактыйыр Кешевичке чалдым. Макул, ал өкмөт мүчөсү же тиякта жумуштар менен жүрүптүр. А орун басардын бирөөсү да келген жоксуңар да. Жок, бизге тапшырма берилди. Биздин өкүлдөр барып жеринде ирригация системасынан дагы балык чарба департаменттен келди анда, значит, орун басар барган жок. Департаменттин жетекчиси өзү дагы чыгып, баратканда дагы ошол жерден айтылган, мен өзүм тапшырма бергенмин. Баратканда ошол жыйын жерден толук бүтүптүр. МЧСтин дагы ички иштер органынын кызматкерлери кетти. А жерден эми жыйналыштын кереги жок деп ошончо айткан үчүн ал кайра кайтарылды. Бирок жумушту биз калтырган жокпуз. Бул боюнча ишти алып барып аттык. Воскресенье күнү дагы чогулуп иш алып бардык. Анан бүгүнкү күндө расмий саат 10-до комиссиянын отуруму болду.
Ушу жыйынтыгы боюнча майрамдарга алаксыбай ушуну аягына чыгарыш керек да. Таптакыр жаптыргыла деп атат, анын ээлерин тапкыла дейт, же өкмөткө өткөргүлө дейт. Анан аягында бул жерди парк кылгыла дейт. Эми эл арасында ошо түшүнүктүү да мындай жеткирип барыш керек да. Жарайт, биз өзүбүздүн компетенциябыздын чегинде иш алып барганга даярбыз. Анан жанагындай кээ бир жерден кийлигише албай калатабыз, ошон үчүн тиештүү министрликтерин жанагы Ал жагынан УКМКга кайрылсаңыз, алар деген ишкерлерге кантип киришкенин жакшы билишет, аякта Сырыныч. мага берилген маалымат боюнча уголовный иш козголгон, ал боюнча иш жүрүп атканы мага айтылды. Иш козголгон эмес, алдабаңыздар. Мага- Мен кечээ мага- өкмөт мүчөлөрү менен сүйлөштүм. Ошол жакта суббота күнү барганда иш козголгон эмес. Аларга деген өкмөт тарабынан тапшырма берилсе, токтомдорго тоготпой жатышат. Мага маалымат Келбей WhatsApp'ка жатышат берди, дейт. мен муну тактап туруп сизге расмий дагы жолдоп берейин. Рахмат.